Assalamu алейкум, урматтуу Учкун медиа каналынын жалпы катталуучулары, кадырлуу мекендештер. Бүгүнкү биздин айта турган темабыз дагы бир орчундуу маселелердин катарын толуктайт. Өлкө ичинде жол кырсыктары көп болуп, айрыкча жаш өспүрүмдөрдүн өмүрү кыйылып жатканы абдан өкүнүчтүү. Деги эле ушул жагымсыз окуялардын болбой коюшуна эмнелерге көңүл буруш керек? Биз менен бирге бол, башкалар менен бөлүшүп кой. Кыргызда бир салмактуу бир сөз бар: кырсык каш кабактын ортосунда деп. Чындыгында ошондой, кырсык айтып келбейт. Мунун баары кокустук. Жалпылап караганда ар бир ушундай жагымсыз окуяларга адам баласы өзүбүз гана күнөөлүү болорубузду биз унутпашыбыз керек. Жол кырсыктарын азайтуу үчүн эң башкысы эмнелерге маани бериш керек? Сиздин оюңуз кандай? Сөзсүз түрдө пикир калтырыңыз. Соңку 1,5-2 жылдын ичинде көйгөйлөр чечилип, алдыны көздөй жүрүп баратканыбыз айдан ачык көрүнүп турат деп байма-бай айтылып келатат. Ошолордун катарында эле оңдоп түзөө иштери жүрүп, жолдун акыбалы мурдагыдан бир кыйла өзүнө келип, 30 жылда карап түзөлбөгөн автоунаа трасса жолдору бүгүнкү күндө бир топ эле ийгиликтерге жетип, жакшы жыйынтыктарды берип жатат деп дагы ишенимдүү түрдө айтылып келе жатат. Туура, жолдор оңдолуп жаткандыгын жалпы коомчулук көрүп жатат. Эң башкысы сапаты кандай деген маселеге дагы көңүл бөлбөй койсок болбос. Курулган жолдордун сапатына санаркаган жарандар транспорт министрлигинин ишмердүүлүгүнө нааразы пикирлерин айтууда. Жарылгандарын, жолдордун жарылгандарын. Мына кандай болуп жарылып турат. Анан ушул жолбу. Министрлик былтыркы жылдан тарта өлкөдөгү жолдорду масштабтуу түрдө оңдоого киришкен. Жалпы өлкөдө 660 чакырым жолго жаңы асфальт төшөлгөн. Анын ичинде көп жылдан бери ишке ашпай келген Ош Нуукаты жолунун эң көйгөйлүү бөлүгү оңдолгон. Бирок сапатына коомчулукта түрдүү сын пикирлер айтылып, айдоочулар жолдор жарыла баштаганын билдиришти. Биринчи эле жарылып баштады деп түшүнбөдүк да, биз эми ошентип айтсак, кайра басабыз үстүнөн деп атпайбы, травмовка депчи. Анан бул кичине кылып койду да жолдучу. Бул эми бир областтан бир областка өтүп кеткен жибек жолу да, Ноокаттын ортосучу. Баткен областына өтүп кеткен жибек жолу. Жибек жолу деген кандай болот? Жибек жолу деген чоң болуш керек. Кар жаап көп жааган болгондо анда нокуна асфальт азыр чачылып кетпек. Уже чачылып баштады. Азыр уже мына чачылып баштады да. Ровный эмес. Кээ бир жерлеринде волна бар. Уже кээ бир жерлер оюлуп калган. Аны бүтөш үчүн эми булар кайра асфальтты жаңылап басыш. Анан ошонун аркасында азыраак кемчиликтер бар. Оюлуп атат, чекелери бузулуп атат. Өткөн жол эмди сапаттуу болуп бүтсө, мамлекетибизге дагы, элибизге дагы жакшы деп ойлойм да. Албетте, бул маселе боюнча тийиштүү жетекчилер көзөмөл салып, ордуна келтирет деген үмүттөбүз. Биздин айта турган башкы максат жол кырсыктарын канткенде азайтса болот. Мейли жолдорду сапаттуу оңдоп түзөөдөн өткөрдү деп ишенели. 30 жылда жасалбаган авто жолдору аягына чыкты деп да билели. Бирок эң негизгиси ошого ылайыктуу видео көзөмөлдөр орнотулуп, жол белгилери жаңыдан жеткиликтүү аралыкта коюлду деген маселе дагы бул чоң мааниге ээ экендигин биз унутпашыбыз керек. Мына ошол аталган нерселер жеткиликтүү орнотулганда түрдүү апааттардан сактанууга дагы чоң өбөлгө боло алат. Өтө өкүнүчтүү жаш өспүрүмдөрдүн жол кырсыгынан каза болуп калгандагысы. Буларга ким күнөөлүү? Албетте өздөрү күнөөлүү. Эч кайсы ата-эне айдоочулук күбөлүгү жок, жол эрежелерин так өздөштүрө элек уулуна же кызына
автоунааны айда деп эч качан бербейт. Бул жагы түшүнүктүү. Бирок ушул жерде бир нерсеге маани бериш керек. Бардык нормалар өз ордуна келди дейли. Жол чырактар, жол белгилери, видео көзөмөлдөр өзүнүн аралыгына ылайыктуу нормаларга жооп бергендей, бардыгы өз ордуна коюлуп бүттү дейли. Бирок ошондон кийин ким кепилдик берет? Жол кырсыгы болбой коет деп. Айрыкча өспүрүмдөрдүн ортосундагы сөз. Албетте эч ким кепилдик боло албайт. Биз ойлойт элек, бул нерсеге дагы бир маанилүү норманы киргизиш керек. Ал кайсы норма? Кече жакында Ысык көл жолунда 13-14 жаштагы 3 өспүрүм балдар мөрт кетишти. Ысык көл облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, Кырсык Кызыл Өрүк айылынын күн чыгыш тарабында бурулушта болгон. Милиция айдоочу рулга ээ боло албай, унаа жолдон чыгып ала салып кеткенин айтты. Жол кырсыгынан 3 адам көз жумган деп айтылат маалыматта. Буга чейин бул кырсыктын видеосу тараган, анда автоунаа талкаланып калганын, жабыр тарткандар ар кайсы жерде жатканын көрүүгө болот. Күбөлөр каза болгондор болжол менен 12-14 жаштагы өспүрүмдөр экенин айтышкан. Мына ушундай жол кырсыктарына байланыштуу аябай күчөтүлгөн нормаларды киргизсе да. Кантип 17-18 жашка чейинки өспүрүмдөр айдоочулук күбөлүккө ээ боло элек, ата-энесинин уруксаты жок, үйдөн автоунааны байкатпай урдап чыгып, жолдо бара жатып тийиштүү органдар тарабынан токтотулуп, текшерилип кармалган соң, же болбосо кандайдыр бир авто кырсыкка кабыла турган болсо, баарына бирдей норманы киргизсе. Ал кайсы норма? Ата-эненин жоопкерчилиги. Бул маселе боюнча тийиштүү кызматтын жетекчилери такташат албетте. Ошол өспүрүмдүн атасы жоопкерчиликти мойнуна алып, 2 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөт менен эркиндигинен ажыратуу боюнча сот тарабынан адилет каралса, же болбосо административдүү штраф катары 500 миңден ылдый эмес айып пул төлөөгө чыгыш керек. Мына ошондо мен ойлойт элем, ар бир өспүрүм ошол туура эмес ишке бараардан мурда ушул жагдайларды сөзсүз эске алып, ойлобой койбойт. Анткени жакшы балабы, жаманбы 500 миң төлөп калышы мүмкүн. Болбосо атам 2 жылдан 3 жылга чейин түрмөгө отуруп калышы мүмкүн деген маселе ар дайым көкүрөгүндө турат. Терең ойлонуу менен ошол өспүрүм туура эмес жанагындай жолго барбай коюуга бул шарт түзүлөт. Биздин оюбуз боюнча мына ушундай кылса, кайсы бир деңгээлде жол кырсыктарынын азайышына ушул нормалар көпүрө боло алат деген ойдобуз.